түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз силерге азыр. Эгер баягы аба булганып, калктын өмүрүнө, ден соолугуна зыян келе турган болсо, биз мыйзам чегинде убактылуу токтотуп турган убактыбыз бар. Экология кызматкерлери рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө Сүлүктүү шаары жана Лейлек районунун аймагындагы мамлекеттик билим берүү мекемелерин, ооруканалар жана жеке менчик мончолордун абалын текшерди. Алгач Сүлүктүү шаардык жалпы дарыгерлер практикалык борборунун от казандарынын абалын текшерүү менен кыш мезгилине болгон даярдыктарын карап чыгышты. От казандарынын ыштан тазалоочу атайын жабдыктарын кечиктирбестен коюу боюнча түшүндүрүүлөрдү жүргүзүштү. Текшерүүнүн максаты айлана чөйрө жана калктын ден соолугу үчүн жагымсыз кесепеттерге алып келүүчү атмосферага зыяндуу физикалык таасирлердин алдын алуу жана азайтуу, ышты болтурбоо, жалпысынан алганда экологиялык абалды жакшыртуу аракети. Биз тарабынан жылдын башында билим берүү бөлүмдөрү менен макулдашкан план графиктерге ылайык окуучулар арасында экологиялык коопсуздук боюнча мыйзам ченемдеринин талаптарынын аткарылышы боюнча түшүндүрүү жумуштары жүргүзүлдү. Бул боюнча Лейлек районунун бардык айыл өкмөттөрүндө, бардык айылдарында, мектептерде түшүндүрүү жумуштары жыл башынан бери план графикке ылайык жүргүзүлүп келүүдө. Ошондой эле учурдан пайдаланып жарандарга эскертүү иретинде айтып кетсек, азыркы мезгилде жана жаз айларында жалбырактарды топтоп күйгүзгөнгө тыюу салынат. Бул боюнча укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык айып пул каралган. Ошондой эле калдыктарды жана жаман саркындуу сууларды ар кандай сайларга, арыктарга жана башка белгиленбеген жерлерге таштоого, агызууга тыюу салынарын эскертебиз. Экологиялык абалды текшерүүнүн жүрүшүндө жана анын натыйжасында аймактардагы дүкөн иштеткен же мончо жагып ишкердик кылган жарандарга эскертүүлөр айтылды. Анткени ишкерлерде көбүнчө полиэтилен баштыктарын же суусундуктардын бөтөлкөлөрүн күйгүзүү менен абанын булганышына алып келгендер жок эмес.